Мамлекет башчы Садыр Жапаров Орусияга иш сапары менен барды. Анын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен Москвада жолугушуп, эки тараптуу өлкөнүн кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Буга байланыштуу Сереп медиа маалымат агенттиги эл өкүлдөрүнөн өлкө башчынын иш сапарынан эмнелерди күтөсүз деген собол салып көрдүк. Эми бул биринчи иш сапар болуп атат. Биринчи иш сапарын Россиядан баштаганы бул туура эле деп ойлойм, туура эле деп баалайм. Анткени биз эң негизи биз стратегиялык өнөктөш мамлекет Орусия. Бирок бул биринчи жолугушуудан, орус-кыргыз жолугушуусунан кандайдыр бир келишимдер күткөн өзү туура эмес болуп калат. Анткени орус мамлекети деле, Кремль бийлиги деле Кыргыздын жаңы бийлигин тааныш иретине чакырды. Бул азыр көз менен, анан кийин сөз менен бекемдешет да. Азыркы жолугушуулардан кандайдыр бир чоң акчалар жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Азыр баягы сөздөрүн бекемдеш үчүн карап көрүшөт, анан булардын сөзүн угушат, анан өкмөттөр арасында комиссия иштеп чыгышат да. Андан кийинки жолугушууда негизги эле ошо каражат жагы, жардам жагы каралышы мүмкүн да. А так азыркы биринчиси баягы бул презентация. Же болбосо мындай баягы ачуу басарга баргандан эле кеп кабар алып, таанышып, кол алышып келейин деген эле ниеттерин билдирейин деген эле кеп. Анан ошондой эле болот. Мындан бир чоң экономикалык же болбосо бир келишиме келет деген менде ой жок. А билесиздерби, 2018 жылда эле орус президенти Кыргызстанга келгенде келген делегация менен келген биздин мамлекеттердин ортосунда 7 миллиард долларлык келишимдер кылды деген. 7 миллиард доллар эмес, 700 миллион эмес, 70 миллион да алган жокпуз да. Анын баардыгы кол коюлду, калып калды да. Берген жок да, келген жок да ошол акчалар бар. Бул дагы жолугушууларга орустардын эң биринчи биздин бийликтин мындай туруктуулугуна, экономиканын туруктуулугуна, анан мамлекетте стабилдүүлүк болсо, анан кийин эми кандай болуп келгенде да жаңы мамлекет башчынын саясатына көз каранды болот. Ал кандай саясат алып барат? Ошого көз каранды болот да, көп тармактуу саясат алып барабы же бир тармактуу саясат алып барабы? Ошого жараша. Анан ал кишинин авторитети кандай болот? Ошого жараша эле орустардын да мамилеси ошондой болот. Россия биздин стратегиялык партнер. Илгертен чогуу мурда бир мамлекет болгонбуз. Ошондон чоң бир үмүт менен күтүп атабыз. Ушул иш сапардан жакшы бир жыйынтык чыгып, биздин мурдагы 2 жыл мурунку ушул кол коюлган көптөгөн проекттер ишке ашат деген чоң үмүттөр бар. Эми Орусия бул Кыргызстандын эң жакын досу, өнөктөшү. Ошондуктан бул президенттердин кызматташуусу тыгыз болуш керек. Менимче Садыр Жапаровду Орусия Федерациясынын президенти жакшы эле кабыл алгандай көрдүм. Бирок ошол бизде мына азыр тигүүчүлөрдүн маселелери бар. Билесиңер, бизде ошол тигүүчүлөр кыргыз экономикасынын өзүнчө бир өзөгүн түзүп атат. Айрым учурда чектеген дагы учурлар болду. Мына экономистке кайрылып жүрөт. Ошол сыяктуу тоскоолдук кылган маселелердин көбүн чечиш керек. Анан жанагы Орусия өз убагында убада кылган биз жана бажы биримдигине киргенде 500 миллион АКШ долларын убада кылышкан. Ошонун менин маалыматым боюнча бир жарымы келген, жарымы келелек. Ишкерлерди колдоо максатында ошол каражатты дагы мындай бир козгосо жакшы болмок. Негизгиси ушу мигранттарга шарт. Анан башкысы эми бул жаңы президент болду. Өзү кабыл алып, сүйлөшүп, таанышып, алаканы бекемдегени азырынча биринчи сапарда ошол жетишет го деп ойлойм. Буюрса, мына кечээден бери биздин президентибиз биринчи өзүнүн иш сапарын Россия Федерациясынын президенти менен жолугушууларды жүргүзүп жакшы ишти баштады деп ойлойм. Бүгүн мына кечээ президент дагы аябай жылуу, жакшы тосуп алып, биздин мамлекетте мыйзамдуулук орноп, жаңы конституциянын варианты каралып, ошол Россия Федерациясынын президенти биздин президентке өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, биз жанагы орус тилин официалдуу тил деп кабыл алып, ошол ойдон калтырганыбыз үчүн дагы өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Мен ойлойм, биз бүгүнкү күндө кичине финансылык тартыш байкалып турат бүт эле тармактарда. Мен ойлойм, президент ошол бизге кандайдыр бир акча каражат жагынан дагы бир жардам, кредит, же болбосо грант маселеси да каралат болуш керек. Анан экинчи жагы, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар,
бүгүнкү күндө күн сайын газдын баасы кымбаттап атат. Биздин коңшулаш мамлекеттерде бизге караганда арзан да бир топ. Анан президент өзү да ушул маселени контролго алып, Россия Федерациясында болуп аткан иш сапарында ушу газдын баасы тууралуу дагы сөз болот деп атат. Биз ошонон жакшы үмүттөбүз. Себеби кыргыз газды биз убагында бүт мүлктөрүн кошуп $1 берип жибергенбиз. Ал эми кандай шартта берилген, бизге кандай ошонун алардан жооп болуш керек эле бизге белгисиз да. Мен ойлойм, баягы ошончолук биз аларга жакшы шартта бергенден кийин кыргыз газдын жетекчилери дагы бизге ошондой кыргыздарга да жакшы мамиле кылыш керек эле да. Ансыз деле бүгүнкү күндө турмуш оор, баанын баары асмандын башын чапчып атат. Анан газ менен оокат кылабыз деген биздин жарандар көп. Анан биздин борбордук шаарларга эле газ түкчүлөрүн киргизе бербестен, айыл жерлерге дагы газдарды жеткизип, ушу элдерге доступный баада газ берсе, тиричилик бир топ жеңилдегенмек да. Албетте, мен ойлойм, жакшы жыйынтыктар болуш керек. Россия Федерациясынын президенти менен да жолукту. Ошол жерде Россия Федерациясынын президентинин жакшы сөздөрү айтылды. Кыргызстанга болгон бүгүнкү күндөгү мамилеси ошол жерде билинди. Анан эң негизгиси саясий туруктуулукту каалады. Анан ошондой эле Кыргызстандын башка мамлекеттер менен соода саттык, импорт, экспорты ошо Россия Федерациясы менен эң биринчи жогору турганында Россия Федерациясынын президенти өзү так баалап кетти да. Бул демек Россия Федерациясынын Кыргызстанга болгон экономикалык жактагы кызыкчылыгын ошол жерден көрсөттү. Мен ушуга баа бердим да. Эми биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич андан башка дагы Кыргызстандын көп делегациясы менен барды. Делегациялар өздөрүнүн ар бир тармактагы жолугушуулары болуп атат. Бул көп кырдуу жолугушуулар болду. Биздеги бүгүнкү болуп аткан көйгөй маселелер, экономикалык жана башка бизге инвестицияларды тартуу иретиндеги чоң бир жолугушуулар болду деген мен ой пикирдемин. Ошондуктан мунун арты бизге болгон көз карашы Россия Федерациясынын жакшы жыйынтык болот деген эле ой пикирди мен каалап атамын. Анан албетте ар дайым Кыргыз Республикасынын эң биринчи сырткы саясат болобу, экономикалык жактан болобу, биздин биринчи Россия Федерациясы менен дайыма катуу кызуу кызматташып келгенбиз. Мен ойлоймун, ушул уланат го деп. Ошону улантып кетиш керек. Эч убакта биздин экономикабыз, ошондой эле мигранттарыбыз көпчүлүгү ошо Россия Федерациясында эмгектенип жүргөнүнө биз билебиз. Анан жеңилдиктерди сурады мигранттарга. Бул ошол эле права боюнча жана кара тизме боюнча ошондой жеңилдиктерди берүү иретинде Садыр Нуркожоевич ошол Россия Федерациясынын президентине ушундай суранычтар менен кайрылыптыр. Эгерде ушул суранычтарда буга чейин айтылып келген, буга чейин Россия Федерациясы болушунча жеңилдиктерди бергенге жолугушууларда айтып келген, болуп келген. Мындан кийинкиси дагы тез арада ушул иштер жылып кетсе, эки мамлекеттин ортосундагы бардык тармактагы мамилелер дагы чоңоет деген ниетти айткым келет.